Азыр мен суроолор коеюн. Оған мындай бир маалыматка жооп берсең, мынакей алашкындардын ичиндеги тиги Боркеде эки ажыбек болгон да. Алчыкенттин ажыбеги, анан Шаңгытайдын ажыбеги. Анан көптөрү бул боюнча мындай чалаштырып жүргөн жерлери бар да. Анан ушуну как эмеде Шаңгытайдын ажыбегинин урпагы катары билишинче айтып берсең. Биздин мен өзүм ошол Боорукенин Шабытосунун Шаңгытай деген баласынын жалгыз баласы болот, ошо Ажыбек деген. Бул биздин урук ошол жана Көгөй айылында отурукташат да. Анан негизгиси бул Ажыбектер ошо Кең Кол жайлоосунда, Кең Колдун ичинде негизи уруубуз ошол жерде жайгашып жашашчу да. Анан тарыхта дагы, могу санжыраларда дагы ошо биздин Ажыбекти илгерки билгендер бири-бири менен чаташтырбаш үчүн биздин Ажыбекти Шаңгытай Ажыбек деп атачу экен да. Анткени Шаңгытайдын баласы деп. Ал эми береги Алчыкендин Ажыбегин болсо, кадимки эле Ажыбек датка же Ажыбек деп жүрөт да. Бирок кийинки маалыматтарда баягы остон остко өтүп жүрүп, бир аз чаташкан жерлери бар да. Мисалы, бул белгилүү акын өтүп кетти. Мына Актаңдай акын Ашыралы Айталиев. Биз акыныбыз ошол Балык Оостун, Манасчы кадимки Балык Оостун баягы өмүрүн айтып жатып мындай жери бар да. Залкар Төкмө акын Манасчы балык жаш чагын Кең Колдун дейт башындагы Алакчын уруусунун Шабото уругунан чыккан Жантай аталган Ажыбек манап менен өткөрөт деген жери бар да. Бирок бул жерде опечатка кетип калса керек, Жантай эмес, Шаңгытай аталган Ажыбек манап деп жазып коюптур. Эми ал киши манап болбосо керек да, мен билген. Может, манап болгон. Ошол жерде айтат да, балыкты Байтик Баатыр кийин Ажыбек даткадан ырчылыкка сурап алат депчи. Бирок ушул жерде Ажыбек манап, Ажыбек датка менен биздин Шаңгытай Ажыбекти чаташтырып жиберген кези бар да. Ошондой да. Мисалы мен жанагы кол жазмаларга окуганда ошол жерде жазылып жүрөт дейт, Балык Оостун өмүр баянын жазган жеринде жазып жүрөт дейт. Мен кичинекей кезимде ошо Кетмен төбөдө кыйналып жашап жүргөн кезде сен барып тайкелериңе, таласка тайкелериңе барып жан багып ошол жерде жаша деп ошол жакка кеткен экен да. Анан бул жерде айтылып аткан бул Ашыралы акындагы дагы көп санжырачылардан угуп келип айткан жери да ошондуктан бул жерде точно айтып атат да, Алакчын уруусунун Шабото уругунан чыккан Жантай аталган Ажыбек манап менен балалык чагын өткөрөт деп. Бул жерде ошо биздин Ажыбек менен өткөргөн эмесин айтып атат да. То есть менин оюмча бул Балык Оостун тайкеси же Ажыбек, биздин Ажыбек атабыз болгон же анын Шаңгытай деген атасы тайке болуп кеткен да Балык Оостко. Ошол Балык Оост Кең Колдун ичинде өмүрүн өткөрүп жүрүп, ошол жерден Манас айта баштаган да. Ошо санжырада айткан, Манаста айткан. Анткени Балык Оостун багы санжырасы көп сакталбай калбадыбы биздечи. Бирок ал да күчтүү айтчу дейт да. Мисалы ошол жерде жана кол жазмасында жүрөт дейт. Мен дейт тиги Долон бийден наркы жагындагы тиги Манастан да нар жагын айтчым дейт Балык Оостчу. Ошол бирок Ажыбек даткага барып калган себеби бул кийин таланты өскөндөн кийин баягы Кең Колдон бир информаторлор болгон ал. Ошол информаторлордон информация алып ошол жерден анан Манасты айта баштаганда анан кийин Ажыбек даткага жөнөтөт да, өзүнүн
акесине жөнөтүп атат да, чоң Ажыбек Даткага. Бул кичи Ажыбек да, Шаңгытай Ажыбек. Анан ошол жерде Ажыбек Датканын ордосунда жүргөндө Байтик аны алып кетип атпайбы? Сен бизден турбайсың, Байтик солто беле, Байтик солто. Тиги балык оз Сарбагыш. Сарбагыш. Сен таластан не жүрсүң, жүр деп чүйгө алып кетет да эмени, балык оозду. Ошондо балык ооз ошондо минтип ырдаган экен да. Манасты мактап отурам, мактап айтты дебеңер, Ажыбектей атамды жаныма алып отурам. Суу сураса бал берген, суусар энем аман бол. Ат сураса төө берген, Ажыбек атам аман бол. Топурак бел, шыбак бел, тооң менен аман бол. Кызыл адыр эчкилүү кыркың менен аман бол. Коштошорго тилим жок, кошуң менен аман бол. Кубайны көп берген Кудаяр Нурак аман бол. Малын үйүнө жоктогон кулжа көөдөн кең чалбар казактын журту аман бол деп коштошкон экен да. Бул тиги Датка Ажыбек айтылган жери, Бул Датка Ажыбек айтылган жери да. Негизинен ошол кең колдо менин оюмча биздин ушул Шаңгытайдын алак Ажыбектердин ичинде дагы күчтүү санжырачы манасчылар болгонбу деп ушу Саботонун журтунда болсо керек, ошолордон балык оозго информация алып, ошол жерден талантты өрчүп эметкен го деген версия бар да мендечи. Болбосо жөн жерден жанагынчанын баарын айта албайт. Жөн жерден ошончо санжыраны, ошончо манасты жөн жерден айта албайт да. Дагы бир мындай болушу мүмкүн да. Жанагы жер өзү кең колду Манас ата менен Канеке апанын жүргөн жери. Негизи жери да. Анан жанагы иримде дагы далилденбей турган жерлер бар да. Жанагы сүкүттүү жерлер. Мына ушул кажеттүү жерден да мүмкүн ушундай да болуп кетиши мүмкүн да. Мындайлар жаратылышты көп кездешкен да. Анткени илим далилдебеген көп ачылбаган сырлар бар да. Балким мүмкүн ушундан дагы болгондур. Бул жөнүндө кабардарың барбы? Эми бул жерде мындай да, мен таң калыштуу нерселерим бул Кең Кол жайлоосунда мен бала чагымды да көп өткөрдүм да. Анан ошо Манас эпосуна байланыштуу көптөгөн жерлердин аттары ошол жерде бар да. Мисалы, менин чоро чоң атамдын үйү турган жерде эме Бакай дөбө турат. Бакай дөбө аталат. Ошол эле нары Кең Колдун үстү ошол эмеде башкы сууда эме деген Бакай үңкүр бар мисалы туура. Ошо бул жагында эле мисалы Чачкей деген жер бар. Бул Манас эпосундагы эле жерлердин аттары ошол жердечи. Бул Кең Кол жайлоосу бул ошол Манастын жайлоосу, уюткусу ошол жер болгон да негизи. Кагы менен баргандар, жана Нылды менен жагы барган менен барганбы, же эле Кең Колдун оозу менен баргандагы оозу? Кең Кол менен оозу менен башка сууга кирет ошол жакта да мисалы. Анан дагы көптөгөн жерлер бар мисалычы, ошол жерде Манас эпосунда айтылып жүргөн жерлерчи. Анан ошол касиеттер дагы берилиши мүмкүн да ошол жерге. Бирок менин оюмча ошол биздин алакчындын ичинде, ошо Шаботонун ичинде дагы ушундай баягы Манас айткандар болсо керек деп калам да, эгер эмеге балыкка ошондой өтүп кетсе. Тем более бул биздин жээн болуп атат да, балык оозчу. Эменин Ажыбектин жээни болуп атат. Жээни болуп атат да. Түп кемелери алакчын болуп атат да. Бооркелер. Анан дагы мындай жери бар экен да, жанагы ошол Ажыбекте жүргөндө, эми кайсы Ажыбек экенин азыр далилдеп атпайлыбы. Анан тиги эмеде жактан Ташкент жактан бир кожолор келген экен. Балким тиги Кокондон келгенби. Анан Ажыбекте конок болуп анан айтат экен, бизде бир сөзмөр санжырачы, мырчы, жомокчу балык ооз деген бар. Анан ушуну ырдатып бербейм угазыңбы деп. Анан кийин ал айтып тур, анан кайсыны айтасың десе, Манасты айт деп тур, Манастан кабардар болгон да. Анан Манасты айтып, анан кийин тиги угуп берет, бул айтып берет. Анан кийин ошо балык ооздун манасында бир да жеринде
din aralashmagan jeri бар ekan. Ал жерде Көкө Теңир деген көп айтылчу экен да. Анан айтылып биткенде анан кийин ошол кожо тыюу салдырткан экен. Бу жерде дин аралашпаптыр, мындайыңды айтпай жүр. Минтип айтып жүрсең, о карадан келип бир күнү башыңды алып кетет деп. Мына ошодон кийин жанагы балык ооз жанагыдай манасчылыгын кичине кыскартып, өзү дагы чоочулап каерде айтыш керек, кимге айтыш керек жерлери бар экен да. Анан кийин ушул балык ооздун маназы ошентип учурунда көп жазылбай калып, бирок санжыра катары бул жана Илимдер Академиясында мен кызыгып көргөн жерим бар. Мунун санжырасында жанагы мен изилдеп жүргөндө эле катаган менен алакчын деп бизде санжырада эме чаташтырып жатпайбы? Алакчын деген жерин. Мына ошондо балык ооздун айткан жеринде, жазган жеринде бул катаган менен алакчындын кайназак аны кошулбайт деген жеринен мен ошо кызыгып туруп анан кийин бул алакчын бөлөк, катаган бөлөк турбайбы деп анан жанагы илимий эмгегим жаралган ошол себептен да. Анан мына ушул жөнүндө дагы билгениң болсо айта кетсең. Мен да ошол мен укканы бир жана кол жазмасынын копиясын алганым бир ал могу Илимдер Академиясындагы ушул жанагы балык ооздун неберелери айтканынан жазып калгандар бар экен. Ошодон башка көп деле сакталып калган эмес да анын айткандары. Жана сиз жанагы айткандагы туурада тиги ошол жана Хокон хандан келип, кожолор келип, ошентип айткандан кийин бул киши коркуп калган экен да. Санжыраны айткандан да, манасты эметкенде да. То есть ал киши манастын тетиги тиги Оуз ханга чейинки эмесин айтчу экен да. Таралышын генеалогиясын санжыргалап айткан экен. Анан тигилер айтып калыптыр, сен деген манастан бери көздөй эле айтып жүр. Нар жагы ал тиги ислам заманы эмес, бул тиги эме заман болгондуктан баягы ал жакта айтпа деп койгон. Эгер айтып жүрсөң сен тозокко түшөсүң деп коркутуп койгон. Тыюу салган.